Келе уланталанда тахограф жөнүндө азыр болсо тема парковка жөнүндө теманы. Парковканын жөнүндө теманы талкуулайлы. Парковка чыкканда, мисалы үчүн, Литвадан болобу, Польшадан болобу чыгабыз, Германияда парковкалары аябай жакшы. Тез келет да. Бир 15-20 километрден кийин парковкалар бар. Анан чоң парковкалар, туалети бар, кээ бир парковкаларда душевойлор бар. Бесплатный, көбүнчө бесплатный. Анан платныйлары алар автохаус дейт. Автохаустарга киргенде, автохаустун мисалы үчүн баннери знак болот да, знагы болот өзүнүн. Чоң знагы болот, автохаус, платный деген немеси бар, табличкасы. Аны көрүп турасыңар да. Платный болсо кирбей коесуңар. Көбүнчө кирбейт деп айтылат платный. Анан аябай маанилүү ценный груз болгондор сөзсүз платныйга кирет. Анткени кайтарат, охранасы бар. Сен уктап атсаңар, бүт кайтарып турат, грузду кайтарып турат. Анан камералары бар. Бесплатный парковкалар болсо кире бересиңер, эс аласыңар, суточный пауза болобу, даже жумалык пауза болобу, кыска 24 сааттык. 24 сааттан кем эмес. Ошолорду турсаңар болот. Бесплатный парковкаларга деле. Автохаустардан болсо чек берет, ошо чекти тиркейсиңер, накладнойлорду кийин тапшырып атканда, анан ошол чек аркылуу өзүңөрдүн картаңардан төлөгөндөй болсо, акчаңарды кайрып берет, же болбосо өзүңөрдүн карточкаңар болот, ошол карточка менен төлөп коесуңар. Өзүңөр төлөбөйсүңөр парковкага. Анан парковкага киргенде, мисалы үчүн, мынакей келатасыңар, сут 4 саат айдадыңар. 4 саат айдагандан кийин уже түшүнүп атасыңар, тахограф деле көрсөтүп атат, панель деле көрсөтүп атат, силерге 4 саат болду деп. 4 саат 15 минут болгондо, морде панелден мындай күйөт предупреждение. 4 саат 15 минут деп күйөт да, предупреждение күйөт, эскертүү. Паузага тургула, суточный паузага тургула, ежесуточный пауза. Ежесуточный эмес, 4 сааттын паузасы, кыска пауза, минут, 45 минут паузага тургула дейт. Тахографта эскертет. Звуковой да бар, анан берде жалпылдап калат да, тургула дейт. Анан эмне аласыңар? Издей баштайсыңар. Ошон үчүн могу 4-15ке жеткизбей бердечи, 4-15ке жеткизсе болот. Мындай чоң жолдо, трассада баратсаңар же суббота күнү же 5-күнү азыраак болуп калат парковкалар, бошураак болуп калат. Ошондо 4-15-4-20 чейин тартсаңар болот. Вождение. Дүйшөмбү күнү, экинчи күндөрү парковкалар, мисалы үчүн мынакей, 3-кө чейин айдадыңар, 4-кө чейин, 4-төн кийин, 5-тен кийин парковкаларга баары кире беришет да, токтойбуз депчи. Кире бергенде ошол парковкалар толо баштайт, анан саат 6-7ден кийин орун жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек? 4 саат болгондон кийин эле силер парковка издей бересиңер. Навигатордон карайсыңар, парковка мындай чыгат, парковкалар. Трассадан жолуңар парковкалар мындай чыга берет. Анан көрөсүң, 20 километрде 20 мүнөттөн кийин болот экен, 15 мүнөттөн кийин болот, эртерээк турайын. Болжолдоп, эсептеп туруп, анан турасың, киресиңер парковка. Парковкага киргенде кандай эмне кылыштыр? Мисалы, парковкалардын структурасы мондай. Киресиңер, мондай заезд. Киресиңер, киргенде бөлүнүп келет. Дальний жакка, көбүнчө дальний жакка легковойлор кетет. Монда знактар бар. Легковойлор оңго, грузовойлор, автобустар солго деп. Оңго кеткен легковой. Легковой жакка кире албайсыңар. Бирок кээ бир жерде легковой жакка кире бериш жерде мындай үстүндө ограничениясы жок. Анан парковка кечинде киргендер грузовой жакта орун жок болуп калса, алар легковой жакка кирип кетип эле, легковойлор турган жерге туруп алышат да. Узатасынан туруп алгандар бар. Кыска 45 мүнөт паузага киребиз десеңер, легковой жакка да туруп алып эчтеке болбойт. Кирсеңер эч ким эчтеке дебейт. 45 мүнөт турам, айдап кетем деп.
Бирок 11 саатка туруп алам десеңер, легковой жакка тура албайсыңар, эс ала албайсыңар. Тынчсызданып эле ким келе калат, полиция келе калабы, транспортник келе калабы депчи. Полиция келгенде эле байкайсызар, легковой жакка туруп алып нарушение деп. Знак бар. Сразу келет. Келип туруп эскертип, штраф салбайт, эчтеке болбойт да, эскертип коет, чыгып кеткиле, туура эмес туруп алдыңар депчи, ошондой. Полициялар ошондой жумшак. Бирок эле дароо эле анан кийин акча пара алып чыкпайт. Берден өзүм эле алып алам деп чыкпайт. Эскертип коет, чыгып кеткиле. Иш болсо легковой оңго, грузовойлор солго. Анан киргенде андай болот. Көбүнчө парковкаларда атайын парковкалар моор полоса чоң. Не габариттердики болот да, мондай орундан. Не габариттер келет да, знак бар болот. Не габарит дегенде узун машинелер, чоң машинелер, анан жанакы шамал менен генераторлор бар чоң Германияда. Бүт Алматыга баратканда оң жакта бар эмес, вентилятор. Ошондой тарткандар аябай узун. Алар ошол жерге турушат. А сен келип туруп ушул жака туруп алсаңар, алар артыңардан келип турган кубалайт сени. Элестетти, сен паузада турсаңар үзбөйүн деп, алар кубаласа, айла жок үзөсүң. Анан ошол туруп койгондо эле саатыңар бүт күйөт да, өлөт. Ошон үчүн кирбегиле. Не габарит жакка вообще кирбей эле койгула. Амморден мен грузовойдо турат, мындай келип туруп баары кирет, бияка кирет, бияка кирет, бияка кирет. Башы биякта биягынан киришет да, грузовойдо. Оң жагынан сол жагынан киргенде оң жакка болсо, ошо сол жагынан оң жакка кириш керек. Наоборот киргенде болбойт. Алды эле туура эмес болуп калат да. Атайын наклейкалар бар. Неправильный водитель деген. Атайын балдар бар, ошо жеңил машинамен келип туруп наклейкалар чаттап ошо. Полиция көрсө деле туура эмес кирип алган. Мода знак болот да, две запрещено, биягынан киргиле. Эгер заправкаларды көрөсүңөр го, оң жагынан кириш керек, биягынан кириш керек. Ошон үчүн мондай киришип турат. Мисалы үчүн силер кирдиңер, байкасаңар бүт толуп калыптыр могу, бүт стоянкалар толуп калыптыр могу, орун жок. Эмне кылсаңар болот? Могу жок. Көрүп турасыңар, эки фура батак мойденчи. Анан могулардын келип туруп куйруктарынан мойдо туруп алсаңар болот, иштеп болот, ошентип турат. Кийин өзүңөр байкайсыңар. Мынтип туруп алышат фуралар. Куйруктарынан туруп алышат. Бирок мойдон өтүш керек машина. Сол жак күскүлөрдү жаап коюңуздар. Суточный паузага турганда күскүлөрдү сол жагын жаап тургула. Оң жагын деле жаап тургула. Жакшы болот да, көрөт да. Туура правильный водитель экенин депчи баа берет да. Куйруктарынан турсаңар болот. Анткени 11 саат тургандан кийин булар бияка чыгып кетишет, артка бербейт эч качан. Силер эч кимди тоскоол болбойсуңар. Анан бир жери мойдон чыгып атканда булар мынтип буруп чыгат да. Тумшук жагы буруп чыгат. Биягын карасаңар жол бош эле. Ерлер келип моюнга туруп алышат да. Баш жагы, булардын баш жагы. Ал деген туура эмес. Кыска 45 мүнөткө келип туруп алсаңар болот. 45 мүнөт, 15 мүнөткө жана кыска паузалар туруп алсаңар болот, эчтеке эмес. Бирок кол менен шилтеп же сураса айтып койгула, 45 мүнөткө мен азыр жылам деп койсоң болот. А бирок могу 9 саат, 11 саатка туруп алсаңар туура эмес болуп калат. Туруп алыш керек. Анткени булар чыгып атканда бурандап да чыга албайт. Булар биякта чыгып атканда мойдон күскүсү бар. Дагы күскүсүн жапкан күнү деле куйругу келип мойдон батпай калат булар кыч. Чыга албайт, ушуну биякта туруп алыш. Дагы бир вариант. Силер мисал үчүн сурооңор бар комментарийде. Ошол суроого жооп берип кетейин. Мисал үчүн силер 4 саат 30 мүнөт айдадыңар, пауза кылдыңар 45 мүнөт. Кайра 4 саат, мынакей 4 саат 30, пауза 45. Анан 4 саат кайра айдадыңар, 8 саат 30 мүнөт айдадыңар. Суточный паузага туруш керек да. Келе атасың.
Элтасынан уже силердики 4 саат, акыркы 4 саат 30 минут, 4 саат 20, 4 саат 25, 4 саат 28 минут. 8 25. Эми ачын жеткирбеш керек 27, 2 минут калып калды да. 2 минут эле калды. Ачын жеткирбейбиз. Эртерээк кириш керек. Бирок ушундай да болуп калышы мүмкүн. Эмне кыласыздар? Эмне кылса болот? 4 saat 28 minut. Oldu. 9 saatlik uақытына бүтөт ушун. 2 минут калды. Парковкага кирдиңер, деп коелу. Байкап атасың, уже артына куйруктарына монда кире бериш жерине эле, парковка кире бериш жерине эле уже монда туруп калышыптыр да. Эмне кыласыңар? Анан силер байкайсыңар, могу кирип турган, оң жакка эле туруп калып, булардын артынан эле туруп калсаңар, куйругуңар чыкпаса трассага 15 метр калыш керек. Тура берсеңер болот. Кире бериште тура берсеңер болот. Же болбосо, кире бериште тура берсе батпай калсаңар, эмне кыласыңар? 28-29 минут болгондо кире беришке келип каласыңар. 4 saat 29 болду. Силер турдуңар, өлчүрдүңөр. Нарушение жок, туруп каласың. Ошойдон 11 saat, 9 saat түнү турасың. Чыга бересиң. Же болбосо, биз ошо пайдаланабыз, өзүм деле башыман өткөн. 4 saat 25 минут калды. Вождение 9 saat бүтөт, түгөнөт. Эмне кылам? Парковканы карасам, парковкага чейин дагы 15 минут айдаш керек. Эмне кылам? Ошондо көбүнчө водительдер эмне кылат? Бартасың, банкын бартасың. Анан автобандан каласалам, мына съезддер болот, оң жакка кетет, айылдар да. Айылдар, кичи айылдар. Анан промзоналар болот, заводдор болот. Биринчи эле бурулушка, оң жакка, биринчи эле айылга силер кирип кеткиле. Кирип кетсеңер болот. 4 saat 25 минут калды. Меники ошондой болгон практика. 4 saat 25 минут болгондо оң жакка кирип кеткен. Оң жакка кирип, жол бүтүп астына келип эле, чоң бандын астына көпүрөдөн ылдый жагынан өттү, ягынан чыкты. Чыкканда оң жакка кетти, кайра уже автобан эмес, жөнөкөй эле жол. Жөнөкөй эле жолго бурганда эле 4 saat мордо 27 болду. 27 болгондо мордо карасам, мындай бактар өсүп атат, анан бир фура туруптур, анын артында мындай уже жол кирген экен да, машиналар турганга бир жол орун бар экен да, парковка орун бар экен. Резко оңго кайрып туруп, мунун артына берип туруп, артка берип туруп, машинаны түстөп туруп өчүргөндө 4 saat 28 минут нарушение жок. Иши кылса, эмнени айтайын дедим. Болбой баратса, парковка алыс болуп атса, айылга кирип кеткиле промзона. Автоматтан чыгып кеткиле. Чыгып кетип эле жөнөкөй жолго киргенде жөнөкөй жолдо уже тура берсеңер болот да. Автобандарда тура албайсыңар силер. Парковкага. Даже автобанда оң жакта турса болбойт да, иш алса. Стоянкага турса болбойт. Бирок пробка болуп калды деп да, пробкада баратасың, жылып токтоп, Силер көрдүңөр, мисалы үчүн силерде 3 saat 30 минут айдаңдар. Дагы 1 saatыңар бар. Баратасың, байкабастан эле баратасың. Пробкага такаласыңар. Биягыңар турганга болбойт. Оң жакка токтогонго болбойт автобан. Барат жылпартасыңар 1 метрден, 2 метрден. Жай токтоп 10 минут, 5 минуттан турасыңар, ушун жылып баратып, анан кийин 4 saat. Карасаңар уже 4 saat 25 минут калды кайры. 5 минут калды. 45 минутный паузага турушуңар керек. Эмне кыласың? Ошондо кээ бирде оң жакта моундай полосалар бар, свободный. Полоса разгон деп коет. Полоса разгонго тура албайсың. Бирок моундай көрүп турасыңар да, полоса проезжий. А оң жагы айдалбайт да, кээ бир жерде бош болуп калган чоң. Анан кирип туруп, мынакка турсаңар болот. Полициялар деле түшүнөт.
эчтеке кылбайт, штраф деле кылбайт. 45 минуттук пауза токтосо келсе, аварийканы жагасыңар. Аварийканы жакканда алар көрөт. Бузулду деп келип туруп сурайт. Бузулдуңар? Жок, пауза турам, кыска. Убактым келип калды, парковкага кирсем бош эмес экен. Ошентип айтсаңар, эчтеке кылып туруп койгула, кетип каласыңар деп, же өздөрү артынан туруп алышат, пауза бүткөнчө. Анан жылып кетет. Бирок аварийканы үйүзөсүңөр дагы күз күнү сөзсүз жабасыңар. Яғни сол жер. Ошондой дагы бир ыкма бар. Ошо парковкалар жөнүндө анан кыскасы. Туугандар анан мындай представление болуш керек, ошо билип аласыңар да, теория жагынан. Анан кийин уже барганда, иштеп баштаганда парковкаларга киресиңер, өзүңөр билесиңер, көрөсүңөр, и на практике уже практически уже билесиңер. Бул башынан билим алып аласыңар парковка жөнүндө, кандай кириш керек, каяка туруш керек, турбаш керек, уже билип каласыңар. Нарушение болбойт башынан, а кийинчерээк өзүңөр уже билип каласыңар. Рахмат баарыңарга, көңүл бурганыңарга. Эмки көрүшкөнгө чейин кош болуңар.